Урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун негизги максаты бизди таквадар болуп, Аллах Тааладан коркуу, дайым ар-ракиб, Аллах Таала мени көзөмөлдөп турат. Эже карындашым, эртең сааргылык бекиткенден кийин, ооз бекиткенден кийин, сааргылык жегенден кийин бир туугандарым, эмне үчүн биз эртенен кечке 15-16 саат Аллах Таала адал кылган бардык тамак аштан, суусундуктан өзүбүздү тыябыз да, бирок тилекке каршы кээ бир инсандар Аллах Таала арам кылган нерселерден тыя албайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, орозо фарз боло турган болсо, орозонун 3 фарзы бар. Орозонун 3 фарзы бар. Биринчиси, таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин калыс Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн фарз болгон орозону кармайм деп ниет кылуу. Ал арабча болобу, фарсча болобу, дунганча болобу, орусча болобу, ниет кайсы тилде болсо болот. Бирок ниеттин негизги орду жүрөгүбүздө эртең Аллах Таала орозо фарз кылган Рамазан айынын орозосун таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин кармайм деп ниет кылабыз. Бу биринчи фарзы. Экинчиси, ниет кылгандан кийин таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин тамак аштан, суусундуктан, ар түрдүү тамак аштан, адатта адал болгон бардык тамак аштан, адал болгон суусундук бардык нерселерден өзүбүздү тыябыз. Бул экинчи фарзы. Үчүнчү фарзы, урматтуу мусулман бир тууган, үйлөнгөн инсандар орозо туткан кезде күндүзү таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин өзүнүн адал никесинде болгон аял менен кумар болгон иштерди тыйылуу. Бул орозонун 3 фарзы.